Кемин районунда мобилдүү медициналык клиникалардын расмий ачылышы болду. Заманбап акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен жабдылган клиника оорунун баардык түрү боюнча текшерүү жүргүзүп, бейтаптарды дарылоого ылайыкташтырылган. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, ал өз сөзүндө мобилдүү клиникалар 5 жыл бою Кыргызстандын баардык аймактарында жарандарга кызмат көрсөтөөрүн, бул мамлекеттин саламаттыкты сактоо тармагын жакшыртууга багытталган бирден бир чарасы экенин белгиледи. Мобилдүү клиника компьютердик томография, рентген, маммография, гастроскопия баштаган дарт аныктоочу баардык жабдыктар менен жабдылган. Мындан сырткары клиникаларда операция жасоого болот. Баардык кызматтар акысыз жүргүзүлөт. Эске салсак, мобилдүү клиникалар Кыргызстанга ушул жылдын май айында алынып келинген жана Долбоор Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашты. Мисалы бизде Кеминде онкология көп биякта. Хостохранилищелер бар бизде. Актюстуку бар, Орловканыкы бар. Эми бүт параллель оорулар азыр болуп калды. Тем более после ковидтен хронический заболевание көбөйдү да. Примерно 1-3 ай биякта болот Кеминде. Анан Кеминден дагы балыкчыга кетет. Балыкчыдан населениени карап, чолпон ата, анан Кочкор, Нарын, Кош ушундай да мобилдий госпитальдер.